Каждую половинку тыквы разрезают на крупные. Подготовлена культурная программа с участием соотечественников, проживающих в городе Анкара, и местных жителей. В рамках мероприятия был проведен вечер Дни Кыргызстана, в ходе которого были продемонстрированы видеоролики о стране. Исполнен отрывок из эпоса «Манас», национальной композиции на кумузе и кыргызский национальный танец. Manas Destanı'ndan ufak bir bölüm seslendireceğim. Manas Destanı, Kırgızların milli destanı, dünyanın en uzun destanı ve Kırgızların ansiklopedisidir desek abartmış olmayız. Kırgızlara dair destanın içerisinde her şeyi bulabilmemiz mümkün. Ey toyu tarap gitkenin, Çakıptın görgün etkenin, o koydun ulu Çakıptır, o katın kılı atıptır. Alaydın başın cayanıp, altaydın tosun tayanıp, aksı menen güç ördün, İçerine çay alıp, kara şargamal göktötüp, kalmak targa göptötüp, horozdu kandın onulu, o poltok algan cerine, hoyron bolgun bay jakıp, dogoydun gelbey eline, baydın eki balası, baskanı kaşkar talası, bay ekem jakıp kantti dep basılbay jurdu sanası, göz kamana tüy söndün, Alkıtayga getip tüzöldü, baş kösbök boldu balası. Baskan cürgöncelleri tetigi mancurya talasın Tevittin arkı tuşunda kılıptır kıtay ökündü Kıyrına nazıp bay jakıp kılmışı jokton ökündü Hazgan menen tozgondon hargaysıdan koşkondon Hargaysını virigip alıp gelip poşkondon Setimiş boldu tütünü setip par zaytıp Cerraluğa gütündü Altaydın başın üç aral atatıp alıp cerine Hazır kısın caylap tur hazo bildin beline Hayta verse sözüge bazır kulak salgıla Bayagın arıstan manas cevinen Toydun giyin tok dolup 2 yıl tamam ötüptür Her manas boygo bütkönü tamam 3 ay ötüptür Bay biçenin göngülü başka kop getiptir Öz tamağı este jok hürrünüçü gözgö jok Bal şekerge karravayt başka tammak jarravayt Jesem dep jol bor sürögün bundan başka sanlavayt Jetbeyt jol bor sürögü sindi bolup bay biçe Ceriginen cüdödü Жылкычы кабар бергени, каңгайдын кара мергени, бир жол бор сатты дегени, жол бор устатып салды деп, терисин сыйрып алды деп, бор жүрөк баш кети, кош жанында калды деп, айтканын чыйырды угуптур, алдынан чургап чыгыптыр, барып калды чыйырды, жылкычынын жолуна, кара кулак чоң жамбы, кармай барды колуна, кайыптан дүйнө тап деди, карап турбай жылкычым, кайтылдамдап чап деди, шашырып жаап жүрбөгүн, жарып жол бор жүрөгүн алып кел деди өзүмө атенемден сен жакын көрүнөсүн көзүмө каалаганын баарысын канчада берем өзүнө Жылкычыга айтып бул кепти, жылкычысын жиберди, жылкычы буга таң калды, акысына жамбалды, арагонун ортого ал жылкычы сандалды, барса жол борс жатыптыр, саңкыйып муздап катыптыр, жол борстон жүрөк алганы, жолго кайра салганы, жол боюнда бирбе, телиден өлүп жатыптыр, жылкычылар чыйылып, аны союп атыптыр, анында алды жүрөгүн, 2 жүрөк бермеке, бай биченин бул ишин, байкап сынап көрмөкө, жылкычы жолго салганы, эртесинде түшкенде жылкычы келип калганы. В начале мероприятия официальные лица и гости фестиваля посетили павильон Кыргызстан.
мероприятии приняли участие свыше 5000 человек, которые являются жителями и гостями столицы Турции, депутаты парламента Турции и местных самоуправлений, руководители других городов, представители дипломатического корпуса, граждане Кыргызстана, проживающие в Турции. Kanat kagal, uçbaygan tip kalal, bige barın çakırıp bir kumardan kanal. Jarkı küngü tengelsin, yaşlığındın jamalı. Atpay kırgız beylesin, arulantып düynösün. Жеңил болгун булуттай, жерге бутуң тийбесин. Байкап турган адамдар, бали кыргыз бейдесин. Gülünündü kıvırrat, dem koşulsun deminge, dene boyun çımırrap. Meltirebe jarışkan mezgil menen zımırrap. Atpay kırgız beylesin, arulantıp düynösün. Жеңил болгун bulutтай, жерге бутуң тийбесин. Байкап турган адамдар бали кыргыз бейдесин. Şarkap bilesek el gömüllük olurdu. Toңup kalgan bir gezde kolkutalıp olurdu. Жалпы кыргыз ырдасın, жаратылыш тыңдасын. Жаркылдаган жылдыз би, жашообуздун урдасın. Ырыс болуп кыргыз би, ынтымакты чыңдасын. Атпай кыргыз бейлесин, арулантып düynөсүн. Жеңил болгун булуттай, жерге бутуң тийбесин. Байкап турган адамдар Bali kırgız beydesin. Шырдак ЮНЕСКОнун атайын тизмесине кирген күндөн тартып Кыргызстанга аны сактоо, жайылтуу милдеттери да коюлган эле. Аны менен алектенген өлкөбүздө канчалаган колу алтын, уздар, колоночтор, ишкерлер бар. Учурда шырдак жалпы эле жүндөн жасалган буюмдар баалуу болуп, баркы көтөрүлгөн убагы. Ошону менен бирге чет өлкөгө сатуу да алда канча пайда алып келүүдө. Деги эле колоноччулукту өнүктүрүп, шырдакчылардын көбөйүүсүн каалаган уз чеберлерге стимул болгон эң мыкты шырдакчы 2023 аттуу сынакты Кыргыз Handmade колоночтор ишканасы өткөрдү. Шырдактарды алектенчүбүз, көбүнчө ошо сыртка чыгарабыз, экспортко чыгарып, өндүрүүчү болобуз. Бул жерде Бишкекке ошо оюларды түшүрүп, кесип, кийин айыл жергесине уздарга таратып. Бүгүнкү иш чарабыз
максаты ошо биздин апалар эжелерди сыйлап куттуктап коелу деп ошо майрам катары ошо майрам болсо деп эметкенбиз. Кийин өзү оюбузда ошо Кыргызстанда шырдакчылардын саны көбөйсө ошо эл деген Кыргызстанда ошо шырдактын борбору деп, шырдактын мекени деп тааный тургандагы. Мунун сапатын көтөрүү максатында жазып атабыз. Ошо канчалык жакшы сапат болсо ошо жакшы болот деп туруп ошо өздөрү менен биргелешикте. Бул сынакка республиканын бардык аймактарынан шырдак чеберлери катышышты. Алар кийизди оюу, жөрмөө жана шыруу боюнча жарышышты. Учурда конкурстун катышуучусу Жаркын Акматалиева шырдакты шыруу боюнча тапшырманы аткарууда. Ал бул иште өтө дыккат болуу керек экендигин белгилейт. Жөрмөгөндө биз эки оюлган кийизди жээк менен бириктирип кетебиз. Ал эми шырганда болсо бул жерде көздүн болжолу так болуш керек да. Анткени шырык бул жээк менен шырыктын ортосундагы аралык бирдей түшүш керек баардык жерде. Ошон үчүн так түз алып жөнөшүбүз керек да. Ар бир сайылган ийненин аралыгы дагы, бул ар бир ийненин сайылган аралыгы дагы бирдей болуш керек. Бирөө чоң, бирөө кичине болуп калбаш керек да. Сапаттуу оокат болуш үчүн. Бул конкурстун дагы бир катышуучусу 70 жаштагы Тамара Асанбекова менен да иш үстүндө баарлашканга үлгүрдүк. Өзгөчө бир топ өнөрлөрү менен айырмаланган бул айым салттуу узчулукту жайылтууда өз орду бар. Атайын алектенбейм. Бирок кыргыз аялдарына тиешелүү узчулук жумуштардын баарын жасайм да. Мен өзүм ошо салттуулукту жайылтуучу, ошону колдонуучулардын арасындамын деп эсептейм да. Бул мен кийип турган көйнөк, мен кийип турган элечек, бүт баары салттуу, колго жасалган, колго тигилген. Өзүм кесип, өзүм тигип, колго тигип алгам да, салттуу. Анан мен апам дагы өзү дагы аябай иштүү адам болгон. Азыр апам бар. Ошол апамдан бала кезимде кошо жардам берип жүрүп эле апам жасаган иштин баарын үйрөнүп алгам. Анан эми ошентип калтырбай, артыбызда из калтыралы, кичине артыбызда калган муундарга ушул ата-бабабыз, ата-энелерибиз жасап жүргөн оокаттарды унутпай билип жүрүшсүн деген ойдо ушуларды калтырбай жасап, ушундай иш-чараларга катышып жүрөм. Ушул кыз кийип турган кийимдин баарын өз колум менен салттуу кылып тигип жасап бердим. Мындай илгерки энелер, таэнелер, чоң энелер пайдаланган, тагынган кооздуктарды дагы тагып берип, колум, өз колум менен тебетейди тигип берип, бул кызды дагы ээрчитип, ушу энелердин жасаган иштерин көрүп калсын, билип калсын деген ойдо бул кызды да ээрчитип келдим. Этномодага катышты азыр. Мындан тышкары шырдакты чет өлкөлүктөргө жана өзүбүздүн кардарларга соодалап жаткан бул ишкана кол эмгектерди тандоо үчүн да атайын боз үй ачып койгон. Мына ушул жерде шырдактын ар кандай үлгүлөрү турат жана кардарлар өз табиттерине жараша шырдактарды ушулар аркылуу тандашат. Биз отурган боз үй ошо Кыргыздын боз үйү деп сыртка мундагы экспортко чыгарайлы деген максатта биринчи боз үй кылып демонстрациялоо кылып жатат ушул жерде. Кишилер келип ушул жерден отуруп көрүп мелердин түстөрүн тандап мындай кылат элек деп туруп өздөрүнө жаккандай кылып туруп жасап берели деп биринчи ошо оюбузду экспортко сыртка чыгарып дүйнө жүзүндөгү элдерге дагы ошо жеткирип Кыргызстанда боз үй чыгарылат, баары кол өнөрчүлүк деп туруп боз үйдүн ичиндеги камтылган нерселердин баардыгы кол өнөрчүлүктүн байлыгын көрсөтөт да. Бул ичинде кыргыздар деген баарын кол менен жасап, кол алдында болгон нерселерди ушинтип жашоо турмуш өткөрүп берген. Ошолорду дагы сыртка азыр кайрадан жандандырып, сыртка чыгарайлы деген иштебиз. Биздики эң негизгиси жакшы продукт боло турган болсо, анын кардарлары табылат экен. Бул азыр дүйнө жүзүнүн баарын эле экспортко чыгарабыз. Ким кактан алабыз дей турган болсо, биздин сайттан алып, биз болсо жеткирүүлөрүн кылып беребиз. Анан ошо Кыргыз коммент деп максатыбыз да ошол болчу. Алыскы жердеги жакшы
кол өнөрчүлөр болсо аларга сыртка экспортко чыгарыш кээде кыйынчылыкка туруп калат. Анткени тил маселеси болуп калат, акчаны алардын алыш керек, жеткирүүсүн кылып бериш керек. Ошол жактарына биз көмөктөш болуп жардамдап турабыз. Туристтерге салттуу кол өнөрчүлүктү таанытуу жана шырдакты жайылтуу максатында да анын ичин оймолуу шырдактардын түрү менен толтуруп жасалгалап коюшкан. Бул ар бир киши ар кандай жактырат эмеспи? Кээде мындай түс чыгат, кээде мындай түс чыгат деген ушундай эмес. Бул ошол оюлары дагы элдердин ар кандай элдерге ошо көбүнчөсү ошо эски оюларды ошо кайрадан жандандырып. Бул ошол түп-түс кылып туруп линолеум салып ичинде азыркы заманда квартирага киргенде боло тургандай кылып, ошол дегенде болсо теплый пол кылып койгонбуз. Температурасын регулировать этип. Кышында да иштеп турат, э? Кышында да иштеп, жылуулук бере тургандай. Жайында болсо ошо кондиционер коюп, жай кышы иштеп тургандай. Сынактын шарты боюнча бардык катышуучулар тапшырманы аткарышып, жыйынтыгында атайын түзүлгөн калыстар тобунун баасында мыкты оймочу, мыкты шыруучу, мыкты жөрмөөчү деген номинациялар менен сыйлыктарын алышты. Аларга белек катары күмүш оймоктор берилди. Биз ошо биринчи орунду Акталдан келген Рахат Райымовага ыйгырдык. Шырдак оюу боюнча 4 музейин катышты. Алар Аймамбетова Гүлжан, Акталдан Толокмулдун Рахат Райымова, алдагы Акталдан Исмаилова Айнура, Кочкордон Гөлжар, бул киши дагы улгайып калганына карабастан келип активге катышты. Райымова Салтанат Жумгадан Кызарттан келиптир. Ушул оюларды бардыгына бирдей эле дизайн берилген. Мен бул Кыргыздын салттуу, наттуу, ушу өнөрүндө изгертелери энеден кыска өтүп келе жаткан шырдак жасоо окумасында эң негизгиси оймодон кийин эле жөрмөккө келип такалат да. Жөрмөккө ар бир региондун өзүнүн чыкмасы бар. Мисалы үчүн кээ бир жерлер жөрмөк алып туруп жээк үстүнөн басат. Негизи дүйнөлүк кеңештен Нарын областынын аткаруу ыкмасы өттү да Кыргызстанда. Мындан ары дүйнө жүзү ошону тааныйт. Ошо Кыргызстан шырдак боюнча мекен деп табылып атат да. Ар бир тапшырмада татыктуу кол өнөрчүлөр атайын сертификаттарга ээ болушту. Уюштуруучулар тарабынан мыкты шырдакчы номинациясынын жеңүүчүлөрүнө атайын кубок сыяктуу болуп жасалган, баштарына алтын, күмүш, коло чегерилген кадимки эле ийиктер тапшырылды. Алтын ийикке ээ болгон Акматалиева Жаркын, Нарын облусунун Ак Баш районуна тургуну болом. Бул жерде убактылуу мугалим болуп иштейм. Чоң рахмат, куттуктайбыз. Абдан мыкты жасалган сертификат. Чоң рахмат. Иш-чара оюн, зоок, ыр, музыка менен коштолуп, келген меймандарга улуттук сыйлуу тамак, ташкордо жана сыр басты сунушталды. Көдөндө калды бирога көксөткөнө сүйдө кузаны. Орой, басканың майда, оролор көксүн, майда. Биздин апаларыбыздын касиети менен, ыйыктыгы менен урпактардан урпакка уланып келе жаткан улуттук кийиз шырдактын ушунчалык чоң иш-чарасы өтүп атат. Алтындарым Кудай сыйлыгыңарды кут кылсын. Эми албетте аталар бата жалгап келсе, энелер аруу тилегин айтып келген экен. Маданиятыбызды аздектеп, улуттук оңгубузду сактоого жана келечек муундарга өткөрүп берүү максатында жасалып жаткан мындай иштер бүтүндөй журтубузга гана эмес, дүйнө жүзүнө үлгү боло алат. Гагский район Азербайджана. Расположенный на северо-западе Азербайджана, Гагский район граничит с Грузией. Вдоль границы протекают реки Кюмрюк, Гашгачай и Эйри-Чай. Горные озера и водопады являются украшением этих мест. На юге района наблюдается сухой субтропический климат, а в центре частично жаркий, частично влажный субтропический, высоко в горах холодный.
Летом самая высокая температура равняется плюс 41 по Цельсию. Подобная температура наблюдается на берегах озера Аджинохур. Зимой самая низкая температура наблюдается на горных вершинах, где доходит до минус 45 по Цельсию. Заповедник Илису находится на территории этого района. В горных лесах обитают медведь, горный козел, волк, степной кот, кабан, шакал и другие животные. В районе имеются отличные условия для охоты и рыбной ловли. В Ганык и Иричайской долине основными охотничьими зонами являются равнины и предгорья. Для рыбной же ловли подходят реки Иричай, Гапычай и Ганык, а также бассейн территории села Ляляли. Самые живописные места района расположены в 12-20 километрах от районного центра. Центр Гахского района, город Гах, был заложен на лесистых южных склонах гор Большого Кавказа, на берегу бурной реки Курмухчай, на высоте 500 метров над уровнем моря. Слово «Гах», выражающее название города, означает крепость, укрепление. В 6 километрах к северо-западу от Гаха среди фруктовых садов и девственных лесов расположено маленькое живописное село Акчай. В первом тысячелетии жители региона приняли христианство, но после арабского завоевания большая часть населения исламизировалась. В средние века Гах находился под властью грузинских царств, Ширвана, иранских держав и других могущественных стран. В 1562 году Гах становится столицей султаната Илису, вассального от Персии. Это небольшое государство существовало до начала XIX века. В 1803 году Гах включен в состав Российской империи, но до середины столетия сохранял автономию. В 1860-1917 годах Гах входил в особый Закатальский округ. В 1930 году Гах назначен центром одноименного района, а через 37 лет получил городской статус. Горное село под названием Илису, когда-то оно было столицей Илисуйского султаната, находящееся на высоте 1400-1600 метров над уровнем моря в 12 километрах на северо-западе от Гаха, привлекает к себе большой интерес. Термальные минеральные серные источники, расположенные в окрестностях этого села, обладают лечебными свойствами. Район многонациональный, также можно назвать «Малая ассамблея народа Азербайджана». Наш собеседник, бывший директор школы Масико Бабаджаншвили, житель села Ингилой Кютюклю Кахского района. Бабаджаншвили Масико Истович, ветеран труда Азербайджанской республики. Я 45 лет работал в школе, в том числе 35 работал директором школы. Уже 2 года уже я оставки, сейчас я пенсионер, Пожалуйста, сейчас где мы находимся? Село Котокло Кахского района Азербайджанской республики. Сколько лет здесь живете? Я вообще здесь родился, здесь живу. Как вам живется? Нормально. Отношения между Грузией и Азербайджаном очень хорошо. Какие? Да. Мы всегда посещаем детальную свадьбу. Всегда, допустим, 50% Азербайджана будут, 50% Грузины. Мы такое отношение, что уже мы родные почти. А скажите, вот это селе, да, называется, или поселок у вас, сколько народностей живут, разных национальностей, представителей? Представители здесь азербайджанские много национальностей, в том числе живут грузины, это около 7 тысяч. Больше 7 тысяч. Но у нас это в Кахском районе существует 6 школ. В том числе это 5 школ, уже это полусредняя школа, полусредняя. Ну, это один школа, это одна школа. Вы еще членом комиссии? Да, членом комиссии национальных отношений между Грузией и Азербайджаном. Я доволен. Да, господин. Чем вы довольны? На все. И в жизни, и отношения. Я еще говорю,
Я очень доволен правительством. Наш президент, уважаемый президент, гарант и Грузии, и других народов, в том числе. Но я говорю, это национальность Грузии, но я очень доволен. Все, мы как это давно живем вместе. У нас совпадают некоторые, как говорят. Скажите, пожалуйста, вы знаете Кыргызстан? Как? Кыргызстан. Недавно, вы знаете, что наш президент посетил Кыргызстан. Да, но это же тоже начало, не то что начало, развитие дружбы между разными народами, в том числе Кыргызстан. Развитие что вы думаете? Между народом Грузии и Азербайджана очень хорошее развитие у нас. Живем в Азербайджане. Какому президенту вы говорили? Ильхам Алиев. У вас имеете возможность продолжать свои национальные обычаи и традиции? Да, ну. У нас обычаи всегда как это свободный. Свадьбы делаете, свой национальный праздник отмечаете. Национальный праздник отмечаем, Пасха, это праздник Пасхи отмечаем. Национальный праздник у нас такие обычаи, мы всегда как Грузия. Во время разговора наш собеседник, пользуясь возможностью, через программу «Мост дружбы» на грузинском языке поприветствовал своих соотечественников, живущих в Кыргызстане. ახლო ურთიერთობა გვაქვს როგორც ქართველებს, ისე აზერბაიჯანელებს, ყოველთვის ჩვენ ისე ვართ, როგორც იყო როგორც ძმები, ისე ვართ ერთმანეთს ხვდებით ქორწილში, ღმერთმა შორს გასვენებაზე ერთმანეთთან ვართ, ყოველთვის აი ესე ძალიან მეგობრულად ვართ.
О пользе тыквы для здоровья человека знают многие, поэтому широко используют этот овощ в кулинарии. Однако не все хозяйки знают, что из тыквы можно приготовить очень вкусное варенье, которое может использоваться не только в качестве самостоятельного десерта, но и как начинки для многих видов выпечки. Первым шагом к приготовлению любого блюда из тыквы является ее предварительная подготовка. Для начала нужно взять тыкву и хорошенько ее помыть снаружи. Если плод большой, то его можно просто протереть мокрой тряпочкой, а затем вытереть насухо чистым полотенцем или бумажной салфеткой. После промывки приступают к разделыванию тыквы. Для этого понадобится кухонная доска и большой, хорошо заточенный нож. Тыква может быть очень твердой, поэтому хозяйке придется приложить некоторые усилия, чтобы ее разрезать. Сначала плод разрезают вдоль на 2 равные половины. Внутри тыквы находится семенная камера, которую руками вычищают из обеих получившихся половин. Волокна этой камеры выбрасывают, а семена можно засушить и употреблять в пищу. Затем каждую половинку тыквы разрезают на крупные куски любой формы, с тыльной стороны которых аккуратно срезают твердую кожуру, а с внутренней удаляют оставшиеся волокна. Очищенные крупные куски тыквы разрезают на более мелкие в соответствии с рецептурой варенья. Варенье будет вариться довольно долго, не менее 1 часа. Его готовность можно определить по внешнему виду кусочков тыквы. Они станут прозрачными.